жана нөшөрлөп жамгыр жааганда сел кеткенде проблема болуп атпайбы? Ошону Нурбек мырза, сиз мына жаңы командаңыз менен биринчи талап сизге ушул. Мындан ары шаардыктар жанагы жамгыр жааганда, сел түшкөндө суусуз калбаш үчүн биз болгон күчүбүздү шаар бийлиги көрүшүбүз керек. Кечээ мына 4-5 күнгө созулуп кетти. Өтө шаарыбыз үчүн, шаардыктар үчүн өтө ыңгайсыз абал жараттык. Мына ошол маселени чечиш үчүн мына Эрнис Багашбекович менен азыр дагы биз акылдаштык. 4 чакырым 400 метр нитка турбаны тартуу боюнча акча каражатын бөлүп берүү боюнча Муктар Осмонович бүгүндөн баштап 20 миллион азыр 20 миллиондон баштап бүгүндөн баштап бөлүп, мына ошону бүтүрүп, андан кийин кечээ мен мына курулуш министри Нурдан Кемелович менен дагы сүйлөшкөнбүз. Алар дагы жардам берет буюрса. Суу кампаларды анан ошолорду көбөйтүү боюнча кечиктирбестен баштаңыздар. Коллективдик ынтымак кармап, шаарда буга чейин билесиздер, суу маселеси чечилди дейт, бирок чечилбегенин кечээ биз өзүбүз мындай көрдүк. Ошон үчүн азыркы аракеттерди алып, долбоорлор менен иштеп, негизгиси суу, таза суу боюнча, суу токтобой турган кылып, сууну шаардыктарга толук камсыздай турган кылып иштеп бериңиздер.